Саламатсыңар балдар жана кыздар. Азыр мен силер менен кесип жана окуу жай боюнча сүйлөшкүм келет. Кайсы нерселер тандаш керек, эмне кылыш керек, эгерде силерде бир кыйынчылык болуп жатса, кантип ошону чечсе болот, кантип чечиши мүмкүн, өзүмдүн себептеримди жана опытымды айтып бергим келет. Кайсы кесип тандаш керек? Биринчи, өзүңөргө суроо бергиле, кайсы кесип силерге мындай жакын. Отдельно бир комнатага отуруп, бөлүмгө отуруп, эшикти жаап, мындай көзүңөрдү жумуп медитация кылгандай күлкүмүштүү эмес бул негизи. Тура эле да ошентип кылып көргүлө, өзүңөргө суроо бергиле. Мага эмне жагат, эмне менин душама жакын, эмне мага жагат, эмнени мен кылып кете алам, кийин эмнени кылсам ошого өкүнүч болбойм деп суроо берсеңер болот. Ата энеңер жактырган эмес, кошунаңар жактырган эмес, байкеңер, эжеңер жактырган эмес, өзүңөргө эмне жагат, ошону тандап көргүлө. Эмне менен мен алек болом деген. Аны суроо бердиңерби, таптыңарбы? Экинчисин таап көргүлө. Мен өзүмдү азыр мисалы катары айтып кетейин. Биринчи, мага кичинекей кезимен бери ушул дин, тил, религия, культура, общество, маданият болуп калат. Ошолор абдан жакчы да, ушул дүйнө жүзү боюнча адамдар эмне кылат, эмне кылып жүрүшөт, ушул культура, ушунун баары мага жакчы абдан. Ошон үчүн буну отдельно окуш, мисалы өзүмчө мен университеттен тышкары окуш мага оор болмок, кыйын болмок. Аны мен кесип катары тандадым. Межкультурный коммуникация деген кесипти тандап окуп баштадым. Экинчи нерсе мага эмне жага турган, абдан жага турган болчу, бул медиа. Медиа, журналистика, СММ, ушунун баары болчу да, бул диджитал жашоо. Ушунун баарына кызыкчумун. Аны мен өзүнчө отдельно окуй алам деп чечтим өзүмө. Мисалы, эгерде культура, религия, дин, ушул нерселерди мага оор болсо, универден тышкары окуш, мен аны кесип катары тандап, берки медианы кесиптен тышкары, как хобби катары тандап окуп баштадым. Ошондо мен эки нерсени окуп баштадым. Ооба, абдан оор болот. Сразу мээге эки нерсени окуп баштап, кылып баштап. Бирок адамдын мээси ушунчалык күчтүү, адам негизи өзү ушунчалык күчтүү. Чыңгыз Айтматов айткандай, өзүнүн повестилеринен жазгандай, адам негизи адам болуш оор абдан күнүгө, туурабы? Бирок адамдын мээси ушунчалык күчтүү, что биз эки кесип эмес, эки нерсени окуш эмес одновременно, а 5 нерсени окуп кыла алабыз. Бирок эгерде силер кыйынчылык сезип жатсаңар, мисалы, абдан кыйын болуп жатса, силер бир кесиптен тандап, экинчисин да окуп жатып, абдан кыйналып жатсаңар, анан жакта дагы эмес, биякта дагы эмес, анан экөө эптеп-септеп окуп жатса, ал туура эмес. Анда силер өзүңөргө тандоо жасагыла. Кайсынысы силерге приоритеттүү, кайсынысы силерге жакыныраак, анан көбүрөөк ошону окуп баштагыла. Анда бир эле нерсени тандап кылгыла. Бирок менин сунушум, мээңерди тренировка кылгыла, көндүрткүлө, көп нерсени окуп, одновременно кылып, анан не перенапрягайте и не переутруждайте. Эң негизгиси, чтобы такыр окуйт десе, такыр эле окуй албай. Дагы бир бере турган сунушум силерге бул кошумча нерселер. Мисалы, силер медицина менен алек болуп жатсаңар, же химия, биология менен алек болуп жатсаңар, аны кесип катары тандагыла. Экинчи, мисалы, силерге жаап жатса, айтып коеюн, машина оңдоо, же бирөөңөргө дизайнер, жана архитектура, же бирөөңөргө кийим тигип жаккан болсо, жакшы, ал менен да алек боло бергиле. Бирок эки нерседен тышкары обязательно азыркы учурда силер үйрөнүш керек бул тилдер. Орус тил, англис тил, өзүңөрдүн тилиңерди унутпагыла. Ушул англис тил, орус тилди дагы прокачивать этип, шашпай үйрөнүп кете бергиле. 4-курсту бүткөнгө чейин, университетти бүткөнгө чейин силер жок дегени американец, британец болобу, ким англисче сүйлөп жатса, ошону түшүнгөндөй болгондой болгула. 21 кылымда аналитикалык сезим деген болуш керек. Критическое мышление. Ошону силер өстүрө бергиле. Аны кантип өстүрсө болот? Китеп окуш керек, анализ кылыш керек көп нерселерди. Мисалы, WhatsApp'тан силерге көп нерсе жөнөтөт, туурабы? Спам катары. Көп адамдар ошого ишенет. Тренинг катары өзүңөргө күнүгө ушинтип үйрөнө бергиле. Мисалы, жөнөтүп жатса, спам азыр спам эмес, бирок жөнөтсө, мисалы, мен силердин байкеңер деп коеюн, силерге SMS жөнөтөйдүм WhatsApp'тан. Эртең саат 11-де терезе эшиктериңерди жапкыла, анткени эртең саат 11-де вертолет менен дезинфицирующий средствону куят деп айтсам, силер ишенесиңерби? Аны кантип чечсе болот? Кантип ушул факт чекинг кылса болот? Ушуну кантип текшерсе болот? Биринчи, эмне суроо бересиңер? Ким жөнөттү деп, туурабы? Достоверный информациябы, достоверный источникпи деп, достоверный адам жөнөттү деп ойлойсуңар. Экинчи, барбы ошол жакта официальный источник? Бул кайсы жерден жөнөтүлдү? Андай жок болсо, анда бул уже бир 60-70% спам. Үчүнчү, мейли бул анда бир достоверный источник жөнөтүп атат деп коелукчу, бир доверенное лицо, адам деп коелук.
мисалы бир депутат жөнөтүп атат деп коелук. Анда биз эмне кылабыз? Интернетке киребиз, издейбиз. Эртең саат 11-де ушундай дезинфицирующий средство чачат бекен депчи. Акты жок болсо все. Бул абсолютный спам. Ушундай нерселерди үйрөнүп кете бергиле. Анткени критическое мышление деп коет. Бул азыркы учурда эң негизги керектүү нерсе адамга. A few moments later. Кайсы окуу жайды тандоош керек? Кайсы окуу жайга кирсе болот? Эмне кылсам болот? Мен эгерде айылда жашап жүрсөм, каяка тапшырып, каяка өтсөм болот деген суроолорду берип жүрсөңөр, азыр мен силерге постараюсь вкратце объяснить кандай эмне кылса болот. Менин сунушум силерге кайсы окуу жайга тапшырыш керек? Бул Хогвартс. Тамаша. Мен кичинекей кезден бери атам айта берчү мага. Балам, адам окуйм десе, каякта болбосун ал окуйт. Эгерде талаада, жалгыз талаада, колтугун талаада бир толтура койлор менен кой кайтарып жүрсө дагы, адам окуйм десе, ал жанына китеп алып, ошол жактан окуйт деп айткан. Атам туп-туура айткан. Если сильно захотеть, можно в космос полететь деп орустар айтып койшот. Мен айта турган нерсе, адамдын өзүнөн баары болот. Эгерде адамда ниет бар болсо, эгерде адамда шык бар болсо, шыгы бар болсо бирдемкеге, эгерде адам аракет кылып жүрсө, анда ал кылат. Ал кыла турган адам. Ошон үчүн кайсы окуу жайга тапшырбагыла, баары силерден зависит этет. Менде толтура адамдарым бар, тааныштарым бар, досторум бар. Мол күчтүү биздин Бишкектеги Ауца университетине тапшырып, КырСууга тапшырып, толтура акчаларын берип, окуштуруп, аягында окушпай жүрүшөт, иштешпей жүрүшөт. Эмне үчүн деп суроо берсе болот. Анткени алардын өзүнүн шыгы жок болчу, алар өздөрүнүн окугусу келчү эмес. Бирок алар ошол өзүнүн кесип боюнча иштебесе, бизнес кылып жүрүшөт, же тир кылып жүрүшөт, бул кылып жүрүшөт. Мен ойлойм, эгерде силерде бир ниет бар болсо, шык бар болсо, университет көп деле зависит этпейт. Андан тышкары азыркы учурда дипломду көп жерден карабай калды. Мисалы мен 4-5 жумуш өзгөрттүм, 4-5 жумуш поменял работу да. Бир да жолу менден эч ким сураган жок. Дипломуңду алып келип берчи, же дипломуңду скан кылып жөнөтөйчү. Жөн эле сурашчы, кайсы окуу жайды бүттүң? Кайсы кесипте окудуң? Эмне кылып жүрдүң? Даже кээинки жерден сураган деле жок. Бул кийин уже иштеп баштап, жакын таныш баштагандан кийин, сен кайсы жерде окуп калдың элең деп ушундай суроолор пайда болушу мүмкүн. Ошон үчүн мен силерге сунуш бере турган нерсем бул, эгерде силер политехке тапшырам десеңер, же КырСууга тапшырам десеңер, же бир престиждүү университетке тапшыргаңар келсе, кылгыла. Ниет бар болсо жазагыла, коркпогула, эч бир коркпой кыла бергиле. Ошол. Эгерде силер азыр ойлонуп жатсаңар, анда менин ниетим жок, менде шыгым жок, эчтекем жок, менен окуй эле койсом болот турбайбы деп ойлонуп жатсаңар, туура эмес. Балдар, кыздар, биз азыркы учурда, азыркы Кыргызстандын кийинки келечекте кармаачусу болуш керекпиз. Азыр биздин Кыргызстан ушундай жаман в плохом состоянии стоит. Жаман нестабилдүү, уруу көп, ушул болуп жаткан кезде биз Кыргызстанга жардам бериш керекпиз. Кандай жардам берсек болот? Биз биринчи өзүбүзгө жардам кылыш керек, өзүбүздү өстүрүш керек, өзүбүзгө развитие кылып, өзүбүздү үйрөнүш керек. Ошон үчүн абдан суранам. Окугула, үйрөнгүлө, кылгыла, коркпогула. Кийинки мен айта турган нерсем бул, биринчи курста силер дискотека, студенттик жашоону билесиңер, туурабы? Бир жыл болот силерде. Ошол бир жылдын ичинде эс алгыла, тини көргүлө, буну көргүлө, тияка баргыла, бул менен таанышкыла, сүйлөшкүлө, чики-пуки кылгыла, ышылып жүргүлө. Бирок экинчи курстан баштап абдан катуу бере турган сунушум. Волонтерство болобу, активизм болобу, стажировка болобу, же 50% жумуш болобу, бир жакка кирип, опыт алып баштагыла. Силердин кесибиңер боюнча же силерге жакын сфера боюнча. Анткени азыркы учурда кайсы университетти бүтпөгүлө, эмне кылбагыла, кайсынын баласы болбогула, кимдин кызы болбогула. Эң негизгиси бул опыт. Эгерде адам опыттуу болсо, эгерде адам связьтары бар болсо, мисалы связьтары дегенде мен Кыргызстандын коррупциондук связьды эмес деп айтып отурган жокмун, бирок связь десе мен ушул силерди адам билип, силер жакшы кылат экенсиңер, силерди рекомендатель деген деп коет да. Ошол силер рекомендация кылып, силерди жардам бериши мүмкүн да. Мисалы мен экинчи курстан баштап ISEC-ке барып баштадым. ISEC бул жаштык организация болуп калабы, международный жаштык организация, туурабы? Ошол жакта мен көп адамдарды билдим, көп нерсени үйрөндүм.
бир жылдын ичинде, эми бир жыл деп грубо айтып койдум, бирок бир жарым жылдын ичинде көп нерсеге катышып үйрөнүп кете бердим. Ошондон тышкары мен кетип баштадым. Жака барып, бияка барып, тини окуп, буну окуп, университетке дагы барып отурдум. Университеттен тышкары активизм кылып, тини үйрөнүп, буну үйрөнүп жүрдүм. Аягында ушинтип опыт менен баары келет. Анткени университетте жалаң эле университетте окуп жүрсөңөр, университеттен тышкары студенттик жашоо, там дискотека деп жүрсөңөр, убактыңар жөн эле текке кетет да. Ошон үчүн сураныч университеттен 2-курстан же 3-курстан баштап активизм болобу, волонтерство болобу, стажировка болобу же 50% жумуш болобу кылып баштагыла. Коркпогула, сураштыргыла, жүргүлө, кылгыла. 50% жумуш десе, мейли официант болуп иштеген ал жакшы. Мен жаман профессия деп айтпайм. Дүйнөдө жаман профессия жок. Такыр жок. Кайсы жумуш болбосун, ошол жумуш, любая работа должна оцениваться дейт. Любая работа это труд. Ошон үчүн любой жумуш ал жакшы. Бирок мен силерге берип аткан сунушум силерге жакын, профессияга жакын, кесипиңерге жакын жумушту айтып жатам да. Ошол волонтерство, стажировка, 50% жумуш. Ошол. Билейин, ата-энем каршы болуп жатат, кесибиңе тандаган. Эмне кылыш керек деп ойлонуп отурсаңар, мен өзүмдүн опытымды айтып кетейин. Кичинекей кезден бери мен медик болгум келчү. Хирург, именно операционный хирург, билбейм, жүрөктүн хирургу, же тини хирургу, шылп хирург болгум келчү. Аягына чейин элестеткиле, 11-классты бүткөнгө чейин вот уже ОРТ-ны, мен даже ОРТ-дан тапшырганым биология, химия болчу. ОРТ-ны тапшырганга чейин ушул аябай биология, химияга кызыкчумун да, бөтөнчө биология кызыкчумун. Адамдын туруш басканына, ушул адамдын кантип биздин органдар иштейт, ошол абдан кызыкчумун. Анан апам менин өзүмдүкү медик. Апам мындайча айтканда менин түрткүм болчу да, анан мага аябай надежда берчү. Кийин уже вот экзамендерди тапшырып, уже все университетке кириш керек, тапшырыш керек, кесип тандаш керек, все акыркы учурда эсимде жок, по-моему, июль болчу эле же июнь беле. Все вот уже акыркы этап учурунда жеңем экөөбүз кухняда отуруп сүйлөшүп отурганбыз. А мен ойлондум. Мен өзүм ушул суроолорду бердим. Мага эмне жакын? Чындап мен ушул бөлөктүн мнениясы эмес, өзүмдүн, анткени жашоо меники. Менин жашоомду бөлөк жашай албайт. Канча мейли 5 жыл, 6 жыл мен бирөө менен жашайм, бирөө мага жардам бериши мүмкүн. Бирок кийинкимди ойлоп, өзүмө эмне жакын, кийин эмнеден капа болбой калам. Кийин, чтобы не пожалел да, ошого мен жеңем экөөбүз сүйлөшүп отурганбыз. Жеңем посуданы жууп аткан болчу. Анан жото жеңем айтып калды, ушул суроолорду берип, андан тышкары мен өзүмө суроо берип келдик. Ушундай сунушка, что мен религия, культура, дин, ушулар мага жагат да абдан. Анан ошол кесипти тандадым, межкультурный коммуникация. Межкультурный коммуникация бул культурный антропологиянын бир нерсеси да. Бир мындай четип. Вот. Ошо ата-энем мага бир күн, 2 күн, бир жумадай бир мындай настроение жок болуп жүрдү. Бирок мен түшүндүрдүм. Эң негизгиси силер кыйкырбагыла, ажылдашпагыла. Баарыбыз адамбыз. Адамга түшүндүргөндө эле, өзүңөргө, кичинекей балага түшүндүргөндө эле ата-энеңерге түшүндүрүп бергиле. Мисалы, мам, пап, мен ушундай кесипти тандадым, кечирип койгула, силер мени там юрист болгун деп айткансыңар, бирок мен медик болгум келатат же экономист болгум келатат. Аны тандадым, анткени мага бул жакыныраак. Кийин мен юрист болуп, ошол юрист менен жүрө берсем, макул, мен көп нерсеге жетишим мүмкүнмүн, бирок счастливый болбой калам. Анда мен өзүмдүн табагымда сезбей калам деп түшүнүп берсеңер болот. Жамиладен китеп бар го, ошону дайыма мен көп окуйм да. Орусча, конечно, кыргызча окуп да көрөйүн дедим, бирок оор болду да. Көп окуйм да, ошол аягында Жамиля карагыла ушунчалык көп нерсени, бул такыр кесипке байланыштуу эмес, бирок бул жашоонун, турмуштун нерсеси да. Сен тандайсың. Ушул жакшы үй бүлө, бирок сүйүктүү адам эмес, сенин жашооң эмес, сенин счастливая жизнь эмес да. Же счастливый жизнь, бирок үйүң жок, тиниң жок, бунуң жок, эчтикең жок. Анан танда дегендей да. Вот ушундай эле бир ушинтип жакшы түшүндүрүп, жакшы мамиле менен сунуш кылып түшүндүрүп берсеңер ата-энеңерге. Баарыбыз адамбыз да, түшүнөт. Ошон үчүн коркпогула. Ата-энеңер менен сүйлөшкүлө, же ким каршы чыгып жатса ошол менен сүйлөшкүлө, түшүндүрүп бергиле. Мен там мисалы тигил болгум келет, бул болгум келет. Андан тышкары коркпогула, мен андан тышкары кесибим, профессионалдуу кесибимден тышкары там дизайнерди да жагат мага, ошону үйрөнөм деп үйрөнүп баштагыла. Анан эң негизгиси силер ошентип бирөөгө обещание бергенден кийин, бир жака тапшыргандан кийин окууңарды таштабагыла. Эң чоң сураныч. Анткени
өзүм да ушундай болду. Биринчи курсту бүтүп атканда мен что-то такыр эсимден түшүп кетти да, мен эмнеге окууга тапшырдым элем, эмнеге кылайын дедим элем, ушул свои вот эти вот искренние цели, намерения, все забыл. И студенттик жашоо менен что-то мен байырланышып кетип, ушул тусовка болуп кетип, мен унутуп калдым баарын. Анан мага эсиме келди, когда бир баланы көрдүм, абдан жакшы окуп атыптыр, ал менен что-то сүйлөшүп калып, ошол сүйлөшүү менен өзүм эсиме келдим да кайта. Менде цель бар эмес беле, мен ушуну кылат эмес белем деп кайта кылып баштадым да. Ошо унутпагыла өзүңөрдүн келечегиңерди ойлоп жүргүлө, дайыма өзүңөрдүн азыркыңарды ойлогула, болгон нерсеңерди да ойлогула. Эң негизгиси бизде бияктан зависит этет. Орустар айтып коет, бул аябай чын да, негизи. Мысли реализуемы. Думайте, мечтайте, действуйте деп коет. Ошо силерге да бере турган сунушум, өзүңөрдүн мээңер менен жүрөгүңөрдү связь кылгыла, ойлоп аткан максатыңарга жеткиле, анан мыслите позитивно деп коет. Вот. Анан ошого тилек кылып, ниет кылгыла. Акыркы нерседен менде дайыма ушундай болот да, биринкени ойлонуп жүрө берем, мисалы унутуп калам, бир айдай. Анан бир айдан кийин ошонун пайда болот да, анан ошондо мен ойлоном, чёрт, мен бул жөнүндө ойлонуп жүрбөдүм белем депчи. Ошо мысли реализуемый. Бизди вселенная угат да, биз эмне кылыш керек, эмнени кылыбыз келсе, ошого Алла Таалам дүйнө сопутствие берет да, ошону жардам берет бизге кылыш үчүн, жетиш үчүн. Ошон үчүн тескери ойлонбой, жаман ойлонбой, наоборот жакшы, позитивдүү ойлонуп жүрө бергиле. Менин мисалым 2019-жылы ноябрдан баштап мен аябай что-то ойлонуп баштадым да, бир жакка кетким келип баштады, иттей кетким келип баштады да, жаман ойлонуп баштадым. Эмне кылыш керек дегенди билбей, анан марафон чыгып калды Кабарейжадан, медиа школа Кабарейжа. Азыр мен баса амбассадормун медиа школа Кабарейжа. YouTube'тан ылдый жанына ссылка коюп коем. Эгерде ким журналистика, медиага кызыгып жатсаңар, ошол жакта онлайн курс бар, Снова медиа на ты деген орусча, кыргызчасы да бар, албетте, кыргызчасы да бар. Курсту өтсөңөр болот. Силерге сунуш берем, курсту өткүлө. Андан тышкары медиа блогер менен чил болгум келбейт эмес эле. Эгерде силер экономист, юрист болгуңар келсе деле, баары өтүп койгула, анткени акта критический мышление деген часть бар, как раз ошо силерге жардам берет. Ошо ыраазы болом, рахматымды айтам британский посольствого мага жардам берген үчүн. Анан Кабарейжага абдан рахматымды айтам, мага жардам берген үчүн. Ошолорго жардамы менен мен Лондонго барып келдим. Лондондон недавно келдик. Биз 6 адамбыз, амбассадорбуз. Кыргызстанда 2 адам, Таджикистанда 2 адам, Казакстанда 2 адам. Мээңерди жебейдим го. Короче, ребят, подытоживаю. Последнее, честно, акыркы уже сүйлөп жатканым. Биринчи, коркпогула, кылгыла, жазагыла, жеткиле, максатыңарды койгула, ниет кылгыла, окугула, иштегиле. Экинчи, мээр менен мээр билгиле, бул бириги. Дүйнө силерди угат. Силер дүйнөгө кандай посылка жасайсыңар, кандай сообщение жөнөтөсүңөр, Алла Таалага кандай ниет кыласыңар, ошонун баары болушу мүмкүн. Ошон үчүн позитивдүү ойлогула, позитивдүү жашагыла, добро кылгыла, эчтекеден коркпогула. Эчтекенин смысле могул өзүңөрдү лишний раз коркутуп, страх болуп, неопыр болуп нүтпегиле, раз тарс кыла берип жүрө бергиле. Өзүм мен неопырмын, ошон үчүн силерге совет берип атам. Нет, неопыр деп жүрбөгүлө, тарс кылгыла. Эгерде суроо бар болсо, өзүмдүн телеграм каналымдын ссылкасын коюп коем. Мага телеграмдан жазсаңар болот. Мага возможности боюнча каналдарды жөнөтүп ийгилечи депчи. Менде толтура папка бар, Айзат экөөбүздө папка бар, возможности деген толтура нерселер бар да. Тигил возможность, бул возможность, тил курс, бул курс. Ошолорду силерге ссылка менен жөнөтүп ийсем болот. Ошо. Унутуп калдым. Видео жакса лайк кылып, комментарий таштап, жана подписка кылып койгула. Жакпаса мейли анда эчтеке болбойт.